Аалам тааныган Айтматовдун 90 жылдыгы дүйнөлүк деңгээлде өтүүдө. Анын ичинде Кыргызстанда дагы бул мареке чоң салтанаттар менен белгиленүүдө. Бүгүн биз сиздердин назарыңыздарга коомдук ишмер журналист Ракыя Жусупова эжебиздин Чыңгыз атабыз менен жазылган эксклюзивдүү маегин сунуштайбыз. Так ошол маек кандай жазылды эле, алгач Ракыя эженин өзүнөн сурап алсак. Кантип жазып калдыңыз эле, кандай шартта жазып калдыңыз эле? Негизи ал кездери Чыңгыз Айтматовдун бир ачса аалам алаканында турду го. Ошондой жылдары ал кишиге жакындап баруу же болбосо ошондой бир маек алып калуу оңой эмес болсо керек эле. Чындыгында Чыңгыз агайга жолугуш аябай кыйын эле. Ошол учурда өзүң айткандай аябай ааламга аты кетип, адамдын колу жеткис болуп турган учур эле. Мен чындыгында биздин кыргыз элин дүйнөгө тааныткан адамдын энеси, атасы жөнүндө кызыктым. Мен да ошол учурда силердей болуп журналист болуп, ошо телевидениеге телеберүүлөрдү уюштуруп аябай изилденип жүргөн журналисттердин бири элем. Анан мен абдан Чыңгыз агайдын энеси, атасы жөнүндө телеберүү уюштурсам деген чоң максатты койдум да. Анан ошол учурда эң алгачкылардан болуп Роза Айтматова эже менен тааныштым да. Роза эжеге айттым, ушу сиздердин энеңиздер жөнүндө ушундай баягы айтып калчу элек го, кандай аял тууду экен Лениндей уулду депчи, кандай аял тууду экен Чыңгыз агайдай уулду деп. Анан мен изилдей баштадым да. Көп жыл учурда ошол Роза эже аябай көп жардам берди. Анан агайга айттым ушу максаттарымы. Эми сиздин ушу энеңиз, атаңыз жөнүндө ушул телеберүү уюштурайын деп жүрдүм эле. Ошого мен мына эки уул, эки кыз, Нагыйма Төрөкул атанын, Нагыйма апанын эки уул, эки кызы бар экенсиздер. Ушу сиздерден интервью алып, өзүңүздөрдүн энеңиздер жөнүндө айтып берсеңиздер мен телеберүүмө десем, ал киши абдан макул болду дароо эле. Эне атасы жөнүндө сурайын деп алгачкы пикириңизди билдиргенде Чыңгыз ага кандай бир сезимдерде болду? Себеби ал киши эне атасы жөнүндө анда мында бир сүйлөгөнүн көп укпайбыз. Оор эле болду го. Себеби мен изилдеп жүргөндө бул Төрөкул ата, Нагыйма апа жөнүндө көп эле кыйынчылыктарды тартышыптыр. Аны бүтүндөй эле коомчулук деле билет эмеспи? Айрыкча ошол кыйынчылыкты Нагыйма апа ушунчалык чыдамкайлуулук менен, сабырдуулук менен, өзүнүн акылмандуулугу менен көтөргөн экен да. Анан чындыгында баягы бир аз толкунданышса керек. Мен байкай алган жокмун анысынчы кандай акыбалда экенин. Бирок мен ошол максатыма жетип, энеси жөнүндө толук сүйлөтүп алганга аракет кылдым да. Айрыкча мен кызыкканым ошо энесинин кандай адам экендигин суроо менен бирге ошо Чыңгыз агайдан кайсы чыгармаларыңызда энеңиз жөнүндө, энеңиздин образы кайсы чыгармаларыңызда чагылды эле деген суроолорду да бердим да. Ошондо ошол Толгунайдын тагдыры менин энеме тагдырлаш эле. Экөө абдан ынтымактуу эле. Эң оор мезгилдерде ошол Толгунай апанын үйүндө да жашап калдык дейт. Толгунай апанын баягы согушка кеткен күйөөсү каза болду, балдары каза болду. Ошол сыяктуу менин апамдын деле башынан оор түйшүктөр өтүп атты. Атабызды репрессияга алып кетип, апамдын тагдырына дагы оор мүшкүлдөр түшүп турган кез эле дейт. Анан бири-бирине сырын айтышып, бири-бирине баягы көңүлдөрүн көтөрүп, экөөнүн моундай пешенесине жазылган тагдыр окшошуп кетчү дейт. Ошондуктан мен апамдын образы ошо Саманчынын жолунда Толгунайдын образын айтсак болот деп ошентип айтты да. Эже ошондо бул кайсы жылдары жазылган материал болот? Бул 1995 жылдары, 95-96 жылдары. 95-96. Бирок эмне ошонун бери, ошол жылдардан бери бул материалды эч жакка чыгарган жоксуз? Заман кызыктай болуп кетти да. Кайра куруу заманы болуп кетти, башаламандык болуп кетти. Анан кийин журналистикамын дагы калып калып эле коомдук ишке аралашып кеттим да депчи. Анда эмесе биз ушул коомдук ишмер журналист Ракыя Жусупова эжебиздин 95-96 жылдары Чыңгыз Айтматов атабыздан бир жазып алган өзгөчө эксклюзивдүү маегин сиздерге сунуштасак. Эже чогуу көрөлү,
чоң атаңыздын, Нагым апанын, өзүңүздүн тагдырыңызга туш келген могу темир жол Маймак станциясына байланышкан абдан көп окуялар болуп өткөн да. Ушул мисалы үчүн мен Нагым апа жөнүндө көптөн бери изилдеп жүрөм. Ошо бир изилдөөлөрүмөн баягы 1937-жылы 31-августта тиги Москвадан Маймак станциясына келип түшкөн бир окуя бар да. Ошону окуп алып аябай катуу таасир этти да. Ошондогу айткан сөзүңүз. Ошон үчүн ушуга байланышкан темир жолго, Маймак станциясына байланышкан ушул окуялардан дагы Нагым апага байланышкан жерлерин айтып өтсөңүз да. Эми Маймак станциясы мына мисалы менин өзүмдүн өмүрүмдө, тагдырымда бул бир орчундуу жерде. Эч убакта унутулбайт. Барган сайын, өткөн сайын ошол жеринде эгерде илгери поезд менен көп жүрчү элем, мына Бишкектен, Фрунзадан Москвага, же болбосо кайра келе жатканда, атайын мейли түндө болуп калабы, ошол саат түнкү 2-3 болобу, ошол жерди ошол күзөтүп, күтүп отурчу элем. Ошол жерден өтүп кетиштин өзү мен үчүн бир кандайдыр бир улуу музыка кайра жаңырып, кайра ошо ойнолгондой болуп сезилчү эле да. Ошол бир окуя бүт өмүрүмө биздин үй-бүлөгө бир унутулгус, эч убакта унутулгус. Казан вокзалынан атабыз поездга салып узатып жиберди дагы. Анан кийин ошол биз ошо канча 5-6 күнбү, 7 күнбү азыр эсимде жок. Анда поезд акырын жүрчү. Айтор ошол келе жаттык Казакстандын мейкиндигин кезип, ошондо Арал деңизин азырды эсимде. Ошондо суу, тиги деңиздин суусу чайпалып ошол темир жолго жакын эле жерде экен. Поезд токтогондо чыгып кишилер ошол жерден барып ошо малынып сууга ошентип атты. Эми азыр эман дүрбү салып карасаң да көрбөйсүң, суу качкан, алыс кеткен. Мен айтайын дегеним ошондо ошол жол, ошол талаа, ошол мейкиндик келе жаттык. Мен сезип аттым, апам абдан капалуу болуп атты. Колунда эмчекте баласы бар, берки биз үчөөбүз дагы эле ошол кичинекей жаш балдарбыз. Анан ошол бир Казакстан менен келе жатканда бир киши улам мени ушу сурап, ойбай кайдан келе жатырсың, казак киши экен, кимсиң, каяка барасыңар деп эле ошентип сурап атты. Эми мен ошону толугу менен түшүндүрүп бере алган жокмун. Бир жагы, экинчи жагы кандайдыр тартындым. Мен ошону сезип аттым, айтууга болобу, болбойбу. Биз мына ушундай бир кандайдыр бир качып келе жатырбыз дегендей да мааниде болушу мүмкүн эле да. Анткени ошол кезде кийин угуп калдык, мисалы ушул өзүн камаганда үй бүлөсүн дагы кошо камап, аялын бир жака, бир Сибирге айдап, балдарын детдомго берип, ушинтип айтор ажыратып, биринен бирин ошентиши экен. Балким Кудай бир сактап калдыбы, айтор ошол жол жүрүп отуруп 31-августта түнүндө мен ошол эсимде калган, эртесинде 1-сентябрда окуу башталып аттыр мектептерде. Мен уже окууга жүрө турган кезим келип калган. Анан кийин ошондо түндө бардык. Тар капчыгай, караңгы түн, түнкү 2-1. Анан ошондо поезд бир аз эле токтойт экен. Көп болсо 1 мүнөт, 1,5 мүнөттү билбейм. Анткени ошол бизди ошол балдары менен, жүктөрү менен, ошол кандайдыр боор ооруган кишилер, работниктер, ошол жүргүнчүлөр ап келип, эшиктин жанына абдан даярдатып турду да. Поезд токтору менен эшикти ачып эле, бизди жерге түшүрүп эле, жана жүктөрүбүздү кулатып салып, неметишин эле поезд кайра жүрүп кетти. Жүрүп кеткенде эле аркасынан баягы кызыл отторун бир байкап калдым. Турабыз, күз түшүп калыптыр, салкын. Нары жакта бир чоң аңбый эмне бар экен билбейм. Ол жактан күркүрөгөн чоң суунун дабышы келет. Анан
Karangı eken, aябай karangı. Ептеп-септеп темир жолдун bir boyunda bir кичинекей оттору күйүп турат. Биздин вагон эң аягында болуп калыптыр. Эң аягында. Эми ошону тетиги станцияга жетиш үчүн bir топ жер экен. Анан эми жүк бар, атайын көчүп келаткандан кийин. Анын баары орукчал апам колунда баласы бар, көтөрө албайт. Анан өзүм ушуну ары бери көтөрүп, тетиги 10-15 кадам көтөрүп барам да кайра келип, көтөрүп, анан баарын ошо жерге жеткирип, анан ошентип улам bir жерге жетип, анан 10-15 метрден кийин дагы ошентип отуруп көтөрүп жүрдүм. Илгисинин бир жардамдашмыш болот, ал анда 5-6 жашар бала. Анан кийин ошентип отуруп койчу. Эптеп станцияга жеттик. Эшигин ачтык. Ачсак эч ким жок. Анан ошол уйкусураган бир кызматкерлери келип, Кыйрабай деген киши. Ошо Кыйрабай деген киши ошол биздин ата-бабаларды билип жүргөн киши, өзү темир жолчу экен, Маймакта жашайт экен. Ошол биринчи билдиги. Ошо эртең менен келип, ойбой, каяктан келатасыңар, андай мындай деп сурашып, анан эми силерди эмти Шекер жакка жеткирбесек болбойт деп ошол киши айтор аракет кылып, ошол 1 сентябрь күнү базар күнү экен. Анда базар күн жума күндөрү болчу экен. Жума күнү туш келиптир. Ошо Грозный деген Шекер менен Маймактын ортосунда чоң кыштак, орус кыштак мектеби бар. Эми мындай орчундуу жерде Грознийдечи азыр эми Аманбаев селосу болуп калды. Ошол жерге базар жума сайын бир базар өтөт экен. Ошо базарга келген кишилерди өзү барып айтыптыр. Баланчалар ушинтип отурат станцияда десе, ошол жерге тууганыбыз келип калган экен арабасы менен. Ошол жетип келди, Суанбек деген. Анан ошол кишилер бизди арабага салып алып, анан бияка Шекер жакка алып кеткенде базарга келип токтодук. Ошондо Пайысбек да мен курактуу бала, мен айтып отурбайм. Ошол өзү чуркап келди. Мына ушинтип айтор туугандар келди. Баары ушундай бир кандай бир жылуу сезимин көрсөттү. Ошол жерден эле кандай бир түшүнүктүү болду да. Адам ич сезет окшойт. Биз эми өзүбүздүн туугандардын арасына келдик, эми эмнеси болсо да ушулар менен бирге болобуз деген бир сезим пайда болду. Мурун болсо темир жолдо кандай бир абдан чочуркап келгендей болдук элек. Анан ошо менен бизди Шекерге алып келишти. Чоң айыл экен, жаңыдан колхоз болуп уюшулуп. Эми баягы Азиянын үйлөрү пайдубал, жанагы неме менен, сокмо дубал менен салган үйлөр, чөп менен жапкан төбөлөрүн ылай менен шыбап салган үйдүн үстү ушундай бир жагдайда турушкан экен. Москвадан кийин албетте дароо көзгө көрүндү, сезилди. Мен бирок баары бир келер жерибиз ушул экен. Анан ошол биздин бир атам карындаш Карагыз деген өзүнүн үйүн бошотуп берди. Ошол Карагыз апамдын үйүнө турдук. А киши өзү бир жанаша бир кичинекей бир кепе бар экен, ушу кепеге көчүп кирди, бир баласы бар. Досалы жестебиз менен кош. Мына ошентип туруп калдык Шекерге. Биз ушу Шекерге келип кыштап калдык. Биз сентябрдын ушу башында келдик. Эми ошондо атамды ушул ноябрда уже камаптыр. Камап, анан кийин ушу жака алып келе турган болот да. Ушу жака алып келип, өздөрүнүн баягы сүргүн жумуштарын жүргүзүп атпайбы. Анан алып келип, поезд менен алып келди, анда самолет жок да. Мен ойлойм, ошо келе жатканда а киши дагы ушул Маймактын жанынан өтүш, ага бир
tozoktu, armandu bir özü dagı kıynalıp kele jatkanda oşol bir kıyın keseң boldu dep oylayım da. Kündüz boldu, tünde boldu, kim bilsin aytор oşol ötüp baratkanda düşündü, bildi. Mana oşu yerde Maymaktan ankeni kiyin al katalıştı albatta. Maymakka geldik, andan şekeri geldi degen kabarı algan bilet. Oşo uşakta baldarım turat, mana oşolorun tuşundan ötüp bara jatam деген сезимде болду албетте. Абдан күйүттүү сезим болду. Ошонун арана биякка келип анан камакка салып атпайбы. Ошондо баягы арестанттардын вагону менен алып кеткен го. Анан да баягы Жамбылдагы зоотехникумду бүткөнүңүздөн кийинчи апа мен үй салам, үй сатып алам, мен окууга барбай эле коеюн. Ошондой деген ой болду. Турмуш кыйын болду да. Анткени согуштан кийин. Согуш деген согуш. Аны эми айтып отурбайын, ал бүт элдин турмушун, жагдайын абдан ошол жеткирер жерине жеткирип салган. Ошондо окуп келиш деген өзү абдан кыйын. Азыркыдай эмес, азыр деле кыйын, бирок анда мындай иш жүзүндө кыйын аткара турган жумуш эле да. Мисалы азыр поезд жүрөт, самолет жүрөт, машинелер толуп аткан машинелер жүрөт. Каттасаңыз болот, келсеңиз болот, окуп анан кийин дем алууга кетүүгө болот. Анда андай жок. Жөө барып, жөө келчүбүз Жамбылга. Мисалы ошол Жийдеден эртең менен таң азандан чыксаң, кечке араң барасың. Кечке барасың, анан чарчап, чалыгып, дегенде бирөө бир тааныштардын үйүнө барып, эптеп ошол жерге түнөп, ошончубуз. Анан мен ошол жерге окуп калдым. Зооветеринардык техникумда. Вот. Жакшы окуп бүттүм, анан жакшы окуп бүткөндө анда ошол немеси шарт ушундай болчу, 5% ошол жакшы окугандардын ичинен 5% мисалы 100 киши бүтсө 5 киши да. 5 киши жогорку окуу жайына окууга акысы бар. Уруксат берилет. Мен ошол 5% илинип калдым. Мыктуу окуучу катарында. Анан менин колума ушундай кагаз беришти. Алматынын айыл чарба институтуна барып окуйсуң сен деп. Ошол кагаз мен үйгө келдим. Мен айттым, мындай азыр менин колума ушундай кагаз берди, бирок мен барбай эле коеюн. Барганда эми турмуш кыйын болуп атат. Дали ошол аш жылаң ашка жакын эле да. Ошондой үй жай начар, турмуш кыйын. Аны ойлодум, мен да ошо бир мал күтөйүн, там салайын, апамды багайын, бир туугандарымды окутайын деген ниет менен айтканым чын. Мен айттым, апа мен эми жон койсом ушундай, ушундай. Шу жерге өзүнчө бир очор бачар бололу десем, кой балам, мен дагы эле чыдайын, дагы эле мен ушу өзүм эптеп тиштенип оокат кылам. Сен эми мынча болгондон кийин жогорку окуу жайын бүтүр. Сага атайын ошондой уруксат берилгенден кийин эмнеге сен ошо неметесиң? Өзүм багам балдарды деп ошентип. Анан кийин кел болгондо мен түз эле ушу анда Фрунзага келдим. Өзүбүздүн окуу жайларга деп. Келсем мени окууга алышты. Ошол кагаз менен алышты да, ошо мен окуп калдым. Сиз кайсы чыгармаларыңызда Нагыма апанын образын жараткансыз? Же болбосо ошо Нагыма апа жөнүндө атайын жазылган чыгармаларыңыз барбы? Эми мынабу жанагы Толгонай эне деген бар, мен бир жазгандарымда. Толгонай эне деген чынында да ошо бизди Жийдеде өзүнүн үйүнө киргизип алып биз баккан киши. Вот. Ошо киши жөнүндө жазган чыгармамды мен энеме арнадым. Жерене. Вот. Саманчынын жолу. Саманчынын жолу мен энеме, атама арнадым. Анткени бул ошол өзүнүн заманы, өзүнүн мезгили боюнча жана ошол кандайдыр бир адамгерчилик турагы боюнча эң бизге ошол жакын
kişiler ele de. Öz apam menen abdan sırdaş. Anan keyin emi mına soğuş yönde köpele aytıp keletpayбыз bu. Soğuş mınday boldu, anday boldu, kıyım boldu, kan töküldü. Soğuşunda bir kızık jagdayı mında köp kişilerdi ruhani jakındatты da. Misалы oşol kıyınçılıkты baştan ötkörüp turmuştun öýde tömönüne kandaydır bir жаңы göz karaş bolboso oşol bul bir tarihi okuya başka düşkön degen bir düşünükke geliş üçün sırdaşkan kişiler bolat da biri menen biri. Süýleşip, angemeleşip, düşünüşüp degende. Muna oşo tolgana ene oşondoy kişi bolçu da. Biraz ulurak bolçu bizdin apabızdan. Oşol apama kandaydı karalaşıp güýermandyk menen neme etip mınday görüp oturat da jaş baldarını erişitken bir uşunday kıyınçılıkka duşar bolgon bir ayal eken görüp turat. Al em tolgana ene özü dagı tragiski figura. Antkeni anın uğuldары frontga ketip jok boldu. Tak, вот. Özünün yeri de frontga ketdi. Baldары da frontga ketdi. Bari ketip, bari jok boldu. Anı men apam abdan düşünüp atты da kanday tragediya başına tuş kelgen. Oşol tragediyalar bulary jakyndatты. Jakyndatты da anan keyin oşonduktan meni oşol jana Samançı'nın jolun jaskanda albatta oşol göz aldymda oşol Tolgona apa turdu. Tak, вот. Anın kelini var ele. Atı Asel beken, Asel degen gelini var ele. Tak, вот. Oşo gelini dagı emne degen emi şol 5 yıl güttü. Ana gelet, mına gelet dep al kelbey kaldı. Demek anın da turmuşun, demek anın da taqdırı kıyroğa uçuradı. Hada bir kıyınçılıkka duşar boldu. Bunu oşon bardığın kandaydır göz aldımı keltirip oşonda jaskan üçün. Başka çıkarmaları yok mu? Başkalarda da bar ya, mınday atap tüz körsetüş kıyın. Ankeni körküm çıkarmada al mınday elesi köpünçe elesi alınatda, eles katarında. Hem misalı tetigil kılım karıtar günde romanda neme var emespi? Baya Mankurt'un enesi. Enesi. Oşo enenin büyügönü, enenin oşol can dalbasta balası üçün oşontup anı izdep barıp küyütke kalgan bardık albatta öz eneme de tiyeşesi var. Gelecekte plan yok mu? Atay Nagima apaga arnalıp жазылчу. Gelecekte anday tüzden tüz plan yok. Bирок ошол баары бир ушул эмне гана жазылбасын айланып келип кандайдыр бир ошонун элесине чагылдырылат. Куруп берген маегиңизге чоң рахмат. Өзүңөргө да чоң рахмат.